Бишкектин Акунбаев көчөсүндө жайгашкан Ататүрк атындагы паркында 10дон ашык түрдүү аттракцион иштейт. Алардын көбү эскирип калганын дат баскан темир конструкциялардан же агып жаткан майдын тактарынан эле билсе болот. Алардын биринин темир чынжыры айланып жатканда жанындагы эмен дарагынын бутагына тийип жатканын байкап калдык. Иштөөчүлөргө келип, бутак моторго кирип кетсе, анда олтурган жаш балдар кулап кетиши мүмкүн дегенибизде, ал көрмөксөнгө салып, жок, тийген жери жок деп көзүбүзчө эле танып басып кетти. Ушул жерде мисалы үчүн биз көрүп атабыз, тетик жерде айланып атканда баягы дарактарга тийип аткан жеринчи, мисалы үчүн ошондой жерлерин сиздер тийбейт болуш керек. Немелергечи, бутактарга тийип атпайбы, жалбырактарга? Бутактарга тийбеш керек, негизи тийбейт. Аны көрүп турган ата энелер деле тобокелге салып, балдарын селкинчектен албастан тура беришти. Аттракциондорду иштетип жаткандардын көбү микрофон сунганыбызда ар кайсы шылтоон айтып суроодон качып жатты. Азаттыктан келдик эле да? Жок. Эки сөз эже, эки эле сөз. Буну сиз иштетип турбайсыздарбы? Сиз ижара төлөп иштетесизби бул жерде? Түз комментарий бере албайм. Жок, эже, мындай жөнөкөй эле суроо. Ижара берип иштетесиз да, патенттин негизинде эле, же кандай? Негизинде эле, бирок мен комментарий бере албайм дагы эчтекеси. Ошентип жүрүп, акыры шайтан дөңгөлөктү иштеткен Замир аттуу жигит биздин суроолорго жооп берүүгө макул болду. Кийин маалым болгондой, ал бул аттракционду 2001-жылы өзү менчиктеп алган экен. Замир жыл сайын жазында каруселди атайын техникалык текшерүүдөн өткөрүп турарын айтат. Кызыгы, ал текшерүүнү жеке лабораторияга өз чөнтөгүнөн акча чыгарып тапшырат экен. Ушул жумуштун, мисалы үчүн 10 жумуш турат. Бул жакта шовтон сырткарыдагы ультразвуковой өздөрүнүн аппараттары бар. Ошонусу менен ар бир болту, ар бир сварочный шовту текшерип, ошонун ар бир жумушу акысына, ар бир кылынган иши акысын айтылат, анан кийин общая сумма чыгарат, монча сом болот. Биздин эме акыбыз дейт, анан кийин ошо Акысын ким төлөйт? Мен мисалы үчүн мерде окуп атам, мисалы үчүн ультразвуковой 9000, бул жерде химический анализ стали дейт 6000 дейт. Ошонун баарын сиз өзүңүз өзүбүз өзүбүз анткени бул биздин кызыкчылык. Кантсе да биздин баягы эс алуучуларды кабыл алып аткандан кийин коопсуздукту биринчи орунга коюшубуз керек. Бул албетте биз кайрылган фирманын өзүнүн сертификаты болуш керек. Анан аккредитованный лаборатория лицензиясы болуш керек. Монсун биз эгерде өзүбүзгө ишенсек, чындап бар экенин билгенден кийин гана андай фирмага кайрылсак болот да. Замир кайрылган лабораториялардын бири Helium Company деп аталат. Анын өкүлү Евгений Аносиндин айтымында 15 аттракциондон 2-3 эле техникалык текшерүүнү өз ыктыяры менен жүргүзүп келет. Вообще, получается, это, по сути, называется диагностика опасных производственных объектов. Металлоконструкции относятся к ним. Бул кооптуу өндүрүш объектилерин текшерүү деп аталат. Металлдан жасалган конструкциялар ошолордун катарына кирет. Август айында Евразиялык экономикалык биримдиктин регламенти кабыл алынат. Ошондон кийин аттракциондор кооптуу өндүрүш объектилеринин катарына кирип калат. Азыр аларды эч ким көзөмөлдөбөйт. Биз металлдын калыңдыгын, катуулугун, коррозиясын жана эскилигин атайын приборлор менен текшеребиз. Кээ бирөөлөр текшертет, башкаларына мунун кереги да жок. Бирок август айынан алардын баарын мамлекеттик техинспекция көзөмөлдөйт. С августа месяца они, получается, будут уже полностью подконтрольны госэкотехинспекции. Парктар шаардык мэриянын балансында турганы менен андагы аттракциондорду мамлекеттик экологиялык техинспекция текшерүүгө милдеттүү. Аталган мекеменин маалымат катчысы Анара Мамбеталиева алардын ыйгарым укуктары эскертүү берүү менен гана чектелерин айтат. Эми булар деген көбүнчөсү жеке менчик. Мисалы ошол аттракциондун ээлери көпчүлүгү баягы жерлерди ижарага алып алып иштетишет да. Биринчиден негизи кайсыл аймакта карайт ошол парк. Мисалы ошол аттракциондор кайсыл чөлкөмдө жайгашкан, кайсыл шаарда болот, ошол жердин жергиликтүү бийлиги сөзсүз түрдө көзөмөлгө алышы керек. Жергиликтүү бийликтен сырткары дагы бул парктан техникалык кароо, мисалы инспекция тарабынан бир гана эскертме бериле турган болсо, бул жерде укук коргоо органдары да карашы мүмкүн. Бул жерде бир нече көзөмөлдөөчү органдардын немесинде контролунда болушу керек. Ата энелердин жоопкерчилиги бул маселеде маанилүү экендиги анык. Балдарын, неберелерин паркка ээрчитип келгендерге кайрылсак, алар мындай эскирген аттракциондорго айла жогунан келерин айтышат. Бардыгы келем заманга жараша бар нерсеге сүйүнүшүбүз керек. Ошого балдарды отургузганга биз мажбурбуз, башка эч нерсе жок бизде Кыргызстанда. Балдарды эз ала турган эч нерсе жок. Биринчи орунга не только жаш балдар, чоң болобу, кичинекей болобу, беде аксакал кишилер деле түшөт каруселдерге. Аларга деле коопсуздук керек да. Адам болгондон кийин коопсуз. Биз Кыргызстанда көнгөнбүздө обязательно бирдеке болгуча күтөбүз, болгондон кийин аны кыймылдайбыз. Ошону болдурбаш керек. Туурабы? Ушул жылдын август айынан Евразиялык экономикалык биримдиктин регламентине ылайык парктардагы аттракциондордун баары мамлекеттик экотехинспекциянын карамагына өтөт. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.